Ассаламу алейкум туугандар. Бүгүн ден соолукту профилактика кылып жана ооруларды алдын алуу үчүн эң негиздүү эки нерсе керек. Бул эмне? Бул биринчиси туура тамактануу, жалпы сөз менен. Экинчиси дене тарбиясы. Туура кыймыл аракет кылып жүрүү. Эң негизги ушул эки нерсе менен толтура оорулардан алыс болсо болот да, толтура ооруларга жеткизбей койсо болот да өзүнүн ден соолугуңдучу. Толтура ооруларды жеңиши мүмкүн ушул эки нерсе мененчи. Толтура оорулардын зыянын азайтышы мүмкүн да ушул эки нерсе менен. Бул белгилүү нерсе туугандар. Ошон үчүн туугандар ушул туура тамактануу жана денени туура тарбиялоо боюнча сөз кылайлы. Нутрициология деген ушундай бир илим бар. Бул эмне? Бул туура тамактанууну үйрөтөт да. Туура тамактануу. Нутрициология негизи аябай жакшы илим. Азыр алхамдулилля Кыргызстанда нутрициологдор көбөйдү. Кыргызстандыктарга пайда алып келген нутрициологдор бар, көп. Бирок арасында туура эмес, ушул илимди туура эмес окуп алып, ушул илимди туура эмес түшүнүп алып, анча-мынча европейский, американский бир эки курсту бүтүп алып, жалпы нутрициологиянын негиздерин, асылдарын түшүнбөй, жөн эле баягы бир эки сабак көрүп алып, ошол нерселерди таркатып аткандар да бар. Ошолордон анча мынча каталар чыгып калып атат да. Ошончо адамдарда кичине иренжип калган да ошо нутрициология деген сөздү уккандачы. Бул туура эмес туугандар. Бул нутрициология, бул жөнөкөй эле сөз, бул туура тамактануу, бул аябай пайдалуу, бул чындык, бул хакыйкат да. Просто жөн эле анча-мынча ошол кесипти жакшы билбей, ушул илимди жакшы окубай, элдерге таркатабыз деп адамдарды иренжитип койгон да, туура эмес маалыматтарды таркатып. Туугандар, туура тамактануу деген жөн эле бир тамактарга байланган эмес да. Жөн эле баягы ар бир адам могу тамакты жеш керек, могуну жебеш керек деп жок. Ошо адамдар жашаган жерге байланган, ошо адамдар жашаган климатка, ошол аймактарга байланган. Мисалы, биз тоолуу жерде жашайбыз, высокогорье деп коет, тоолуу жерлер. Бизде кыш бар, бизге бир түрлүү азыктар, бир түрлүү тамактар пайда алып келет, бир түрлүү тамактар ашып кетсе зыян алып келет. Бир түрлүү тамактар жок болсо, азайып калса зыян алып келет ден соолукка. Деңиздин деңгээлинде жашаган адамдарга башка азыктар, башка тамактар көбүрөөк керек же азыраак керек, туурабы? Чөлдө, ысыкта, чөлдө жашаган адамдарга башка азыктар, тамактар көбүрөөк же азыраак керек. Көрдүңүздөрбү? Нутрициология дегенде жөн эле ошо ар бир адамга универсальный эмес да, мындай тамак жеш керек, мындай жебеш керек деп. Ошол жанагы элди иренжиткен, ошол жанагы кээрки чала нутрициологдордун катасы ошол да. Европейский бир американский анча-мынча сабактарды үйрөнүп алып, ошолор эмнени пайдалуу десе, ошолор эмнени зыян десе, бизге да калып келип, ошону эле баягы сокур ошолорду ээрчип, ушул пайдалуу же ушул зыян дешет да. Авокадо жешиң керек, сёмга жешиң керек депчи. Биринчиден бизде авокадо кымбат, сёмга кымбат. Экинчиден, авокадодан да жакшы, сёмгадан да жакшы аналогдор бар да, мисалы, туурабы? Ошодон жакшыраак. Бизде Кыргызстанда чыккан негизи жалпы Кыргызстанда чыккан көп жемиштер, жер жемиштер, азыктар негизи жетиштүү. Ооба, анча-мынча дефицит бар бизде. Анча-мынча нерсени сырттан алып келип, бирок негизи жалпы айтканда Кыргызстанда эле чыккан азыктар бизге жетиштүү. Ошо туура тамактанып, ошо ден соолукту чыңдаш үчүн жалпы жетиштүү. Ошон үчүн туугандар, көрдүңүздөрбү? И дене тарбия деле ошол. Дене тарбия десе эле сөзсүз эле бир залга жазылып, сөзсүз эле бир тренер менен эметиш шарт эмес. Дене тарбия деген мисалы жалпы айтканда күндө басуу, кыймыл аракет кылуу, тердеп, ушундай бир убакыт болуш керек да, жарым саат же бир саат, бир суткаданчы адам кыймылдаганчы. Азыр адамдар кыймылдабай калбадыбы ошо? Баспай калды, чуркабай калды, кыймыл жок, абага чыкпай калды. Ошонун баарын жөнөкөй эле ар бир кыргызстандыкка арзан, жеңил, доступно кылып, ошо тамактанууну да, дене тарбияны да бунун баарын эскертип үйрөтсө болот. Көп адамдар буну билет. Көп адамдар билет жалпы. Бирок баягы эскертүүгө муктаж да. Көп адамдар чын эле билбейт. Аларга баягы үйрөтүп коюш керек. Баарыңар каалайсыңар болуш керек, чтобы кыргызстандыктар жалпы баягы ден соолуктуу калк, оорулар аз болгон калк болгон баарыбыз эле каалайбыз да туугандар.
Мен максатым ошо. Мен өзүм оорубаганы жана ден соолуктуу болгону каалайм жана сиздерге да каалайм. Ар бир кыргызстандыкка каалайм ошол нерсеничи. Ушул нерсеге жетишкенге давайте туугандар келгиле бири бирибизге жардам берели. Сиз дагы активдүү болуп, сиз да жазып, жакшы нутрициологдор болсо жазып, бөлүшүп, связьга чыгып, ар бир адам сообщенияга жазыңыздар туугандар. Сообщенияңыздарды мен окуйм. Окуп, кызык бир нерсе болсо бөлүшөм. Ошо тактай турган бир нерсе болсо ошону тактап чыгарам. Аябай кызыктуу темалар болсо жазыңыздар, ошо темага даярданып, ошо теманы баягы ачабыз, ошо теманы чыгарабыз туугандар. Кыскасы ушундай да туугандар. Мейли туугандар, оорубаңыздар, аман болуңуздар, көрүшкөнчө.